Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн бириктирген Балыкчы Жалал-Абад жолун куруу иштери 2014 жылы башталган. Түндүк түштүк кошумча жолун куруу демилгесин президент Алмазбек Атамбаев көтөргөн. Бир бол фракциясынан депутат Кубанычбек Жумалиев транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин жыйынында курулуп жаткан жолдун көйгөйлөрүн айтып, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ысымын жаңы курулуп жаткан түндүк түштүк жолуна ыйгарууну сунуштады. Кийинки маселе ошол Кытай-Кыргызстан жолу. Чындыгында эгерде ошол биздин жаңы президентибизге ушул жол өтө керек. Ушуну кадырысын салып, ошол Кытай Республикасынын представителине барып, ушу сөзсүз баштап ошону жартысына жеткирип койсоңуз, ошондо артыңыз калат деген ойду айтып, түшүндүрүп берсеңиз, анан ушуга байланыштуу бир сунуш берилип, Алмаз Шаршеновичтин атын коюш керек жана альтернативный жол бар. Депутат мындай сунушту киргизгенден кийин коомчулукта ар кандай пикирлер жаралууда. Түндүк менен түштүктү бириктирген жол 2018-жылы аягына чыгаары айтылган. Ал эми саясий эксперт Орозбек Молдалиев бүтө элек жолго Алмазбек Атамбаевдин ысымын ыйгаруу шашылыш болуп жатат дейт. Атамбаев президенттигин жаңы эле тапшырды. Мунун ишине эми салмактап баа берип, анан кийин бул элдин инициативасы болуп, анан чыкса бул жакшы болот эле. Анан бир депутат келгиле эл батырын бере коелу деп эл батырын бере коет, бир депутат атын атай коелу десе атын атай коюп эле чечим. Эл болсо да сыртта эле калып калып атат. Коомчулуктун сыртынан чечилген, томушулган чечимдер кабыл алынып атат да бул жерде. Жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Каныбек Осмоналиев Кубанычбек Жумалиевдин демилгесинде эч бир мыйзамдык негиз жок экенин белгиледи. Мыйзам боюнча кимдир бирөөнүн атын түбөлүккө калтыруу же болбосо атын кандайдыр бир коктук олотко берүүдө ал кишинин көзү өткөндөн кийин гана 5 жыл убакыт өткөндөн соң каралат деп жазылып турат дейт Каныбек Осмоналиев. Алмазбек Атамбаевдин атын коюшубуз керек деп айтканын өзү бул мен да жасакерлерин деп деле айтпайм. Мен буну коркунучтуу кылмыш иши деп айтам. Эмне үчүн? Себеби бизде мыйзам бар. Мыйзамга ылайык коомдук ишмер болобу, мамлекеттик ишмер болобу канчалык төбөсү көккө жетсе дагы, канчалык эмгек сиңирсе дагы мыйзамга ылайык 5 жылга чейин маамилатты эчтеке коюлбайт. Буга чейин жогорку кеңештеги оппозициялык Атамекен саясий партиясынан депутат Сайдулла Нышанов Алмазбек Атамбаевга эл батыры деген наам берүү керектигин көтөрүп чыккан. Көп өтпөй эле президент Сооронбай Жээнбеков эң жогорку ак шумкар сыйлыгы менен сыйланган. Бүгүнкү күндө парламентте өз оюн ачык айта албагандар, формалдуу түрдө укуктары болсо дагы пайдалана албагандыгы алардын алсыздыгын билдирет дейт жарандык активист Адил Турдукулов. Бир жыл мурун өзү элдик парламентте демилгелеген Кубанычбек Жумалиев Атамбаевдин тез арада отставка кетиш керек. Гаагадагы трибуналга жибериш керек, жоопко тартылыш керек. Андан тышкары Фарид Ниязов, Икрам Илмиянов ошолор да жоопко тартылыш керек деп айткан болчу да. Ошондой митингди уюштурууга ниеттенген болчу. Ошол аркылуу аны камап койбосун деп ошондой мындай идея менен чыгып жатат да. Өлкөнүн түндүк түштүгүн бириктирген Балыкчы Жалал-Абад жолунун жалпы узундугу 433 чакырымды түзөөрү, жалпысынан $800 миллион ашык каражат кетери жана курулуш 2018-жылы аяктай тургандыгы айтылган. Учурда жолдун курулушу белгиленген мөөнөттөн кыйла кечигип жатат жана баасы да кымбаттады. Кыргыз өкмөтү бул жолду салыш үчүн Кытайдын Эксим банкынан $400 миллион өлчөмүндө жеңилдетилген насыя алган. Быйыл Ислам өнүктүрүү банкынан да насыя алуу боюнча келишим түзүлгөн. Аяна Мелис кызы, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.